Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Ысрайыл уулдарына айт, 7 айдын 1 күнү силер эс ала турган күн, Сурнай майрамы. Ушул күнү ыйык жыйын өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла, Теңирге курмандык чалгыла. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Ошондой эле ошол 7 айдын 10 күнү күнөөдөн арылуу күнү силерде ыйык жыйын болсун. Өзүңөрдү орозо менен тыйып, Теңирге курмандык чалгыла. Бул күнү эч кандай жумуш кылбагыла. Анткени бул күн күнөөдөн арылуу күнү. Бул күнү ыйык кызмат кылуучулар силерди Теңирдин алдында күнөөңөрдөн тазалашат. Бул күнү өзүн орозо менен тыйбаган адам өз элинин арасынан жок кылынат. Ким бул күнү жумуш кылса, мен ал адамды өз элинин арасынан жок кылам. Эч кандай жумуш кылбагыла. Бул силердин укум тукумуңарга, алар кайсы жерде жашашса да, түбөлүккө калган мыйзам болсун. Бул күн силер эс алчу ишемби күн. Ушул күнү орозо менен өзүңөрдү тыйгыла. Айдын 9 күнүнүн кечинен баштап, эртеси күндүн кечине чейин ишемби күндү майрамдагыла.